Келгениңиздерде чоң майрам, баарыңыздарды кош келипсиздер дейбиз. Жаңадан ачылып жаткан Бакыт медициналык борборунун ачылуу аземинин алгачкы кабыл тилегине кезектеп буйруса агаларыбызды, жекелерибизди чакыра берели. Буйруса алгачкы сөз Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Саттаров Абдусаттар Токтогулович агабызга беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Ала-Бука район тургундары, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары. Мына бүгүн Ала-Бука жергесинде чоң майрам болуп отурат. Бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүн ушул Ала-Бука жергесинде заманбап элге бүгүнкү күндө керек болуп турган, ушу элдин талабы болгон медициналык борбордун ачылышы болуп отурат. Мен ушул Бакыт медициналык борборунун ачылышы менен Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын жана жеке өзүмдүн атымдан кызуу куттуктайм. Урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, бул медициналык борбор, бул ушул өрөөнгө, ушул сууда эле керек болуп турган, бул медициналык борбор жөн эле курулбастан, бул медициналык борбордо бардык азыркы замандын талабына ылайык жабдыктар менен жабдылган. Буга чейин мына өзүңүздөр кыйынчылык тартып Жалал Абад шаарына барып, ушу облусубуздун борбору болгон. Ошол жактан бир күн, 2 күн убакытты өткөрүп, сиздер ушундай томографияга түшүп, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды каратып келген болсоңуздар, бүгүнкү күндө бул медициналык борбор 3 райондун жарандарын тейлейт деген ишеничтебиз. Себеби аксы Ала-Бука Чаткал райондору ушул медициналык борбордон өздөрүнүн ден соолуктарын каратып, текшерип, ошол тийиштүү жабдыктарды колдонуп келет деген ойдомун. Эми мен учурдан пайдаланып, ушул медициналык борборду куруп, элге пайдаланууга берип аткан биздин демөөрчүлөргө, биздин ишкерлерге Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атынан терең ыраазычылык билдирем. Себеби биз
ден соолук кандай керек экен, ден соолукка кандай кам көрүү керек экен, медицинанын абалы кандай экенин биз мына 2020-жылы ковид маалында, ошо коронавирус маалында биз билдик. Ошондуктан ушундай борборлор бизге керек. Эң негизгиси биз ушул медициналык борбордо күчтүү билимдүү врачтар менен камсыз кылышыбыз керек. Мен ойлойм, бул өрөөндө андай врачтарыбыз жок эмес, бар. Кудай буйрса андай медициналык кызматкерлерибиз дагы келип кызмат кылат. Ошондуктан мен баарыңыздарга дагы бир жолу ушул медициналык борбор кут болсун, биздин элибиздин ден соолугу чың болсун, элибиз эч качан оорубасын. Ушундай борборлорго көрүнгөнү гана келишин мен каалап кетем. Мамлекетибиз өсө берсин, элибиз тынч болсун, заманыбыз тынч болсун. Баарыңыздарга ийгилик, ден соолук каалап кетем. Чоң рахмат. Демөөрчүлүк кылып ушул борборго салым кошкон жарандарга биздин грамоталарыбыз бар эле, ошону тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Президентинин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2024-жылдын 8-майындагы номер 98 сандуу буйругунун негизинде Жалал Абад облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө жана калктын саламаттыгын сактоодо заманбап шарт түзүүгө кошкон салымы, иштериндеги жетишкен ийгиликтери үчүн ардак грамота менен Medical Trade жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Бузурманкулова Мунара Өмүрбековна сыйланат. Ушундай эле мазмундагы ардак грамотасы менен Алабука районунун тургуну Дуулатов Айбек Дуулатович сыйланат. Ушундай эле мазмундагы ардак грамотасы менен Бакыт медициналык курулушунун башкы прорабы Сатыкулов Жыргалбек Жунузалиевич сыйланат. Рахмат. Анда эмесе сөз Алабука райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Чыргынбаев Кайырбек Кабылбековичке кагазга берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу Абсатар Токтоович, келген коноктор жана районубуздун тургундары. Бүгүн биздин районубуздун тарыхында өзгөчө күн. Анткени районубуздун медицина тармагында чоң бир жетишкендик болуп, заманбап медициналык борборун ачуу асында турабыз. Бул самалык өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президентинин менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлор колдоо жөнүндө жана ишкердик субъекттерин коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыктарын ишке ашыруу максатында районубуздун тургундарын саламаттыгын сактоо жаатында өз ден соолугуна кам көрүү жана ыңгайлуу шарттарды жаратууга болгон аракетибиздин акыбети. Учурда районубузда 116 миңден ашуун калк жашап, облустун борборунан 210 километр жана Бишкек шаарына барууга 570 километр алыстыкта жайгашкандыктан атайын заманбап медициналык текшерүүлөрдөн өтүү кыйынчылыктарды жаратып келген. Ал эми бүгүнкү пайдаланууга берилип жаткан 60 орунду медициналык борбор бардык тараптан заманбап медициналык жабдуулар менен жабдылып, бир эле районубуз эмес, коңшу райондун калкы үчүн да ыңгайлуу болду. Ошондой эле 30 жумуш орду түзүлдү. Бул биринчиден бейтаптардын ооруларын өз убагында аныктоо шарт жаратып, убакытты үнөмдөсө,
экинчи жагынан чыгымдарды азайтууга өбөлгө түздү. Жана ушул эле жерден дарыланууга мүмкүнчүлүктөр жаралды. Урматтуу Абсатар Токтогулович, бүгүнкү аземге атайын келип катышып, колдоо көрсөтүп жатканыңыздарга өзгөчө ыраазычылык билдирүү менен медициналык борборду түптөгөн жарандарыбызга жана инвесторлорубузга ыраазычылык билдирип, сыйлап коюуга уруксат этиңиздер. Алапка райондук мамлекеттик администрациясынын 2024 жылдын 8 майындагы номер 129 буйругунун негизинде райондун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы жана ак ниет эмгеги үчүн ардак грамота менен Мамашев Санжарбек Мыйзамбекович сыйланат. Ушундай эле мазмундагы ардак грамотасы менен Бейшеналиев Улан Анарбаевич сыйланат. Жаңы өргө кут болсун, баарыңыздарга ырыскы, омат жана ден соолук каалайм. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Аны эмесе сөз Бакыт медициналык борборунун жетекчиси, инвестор Бузурманкулов Өмүрбек Эргешевич агабызда. Саламатсыңарбы, урматтуу туугандар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу алакалык туугандар, урматтуу аксы Саткал элинин кыргыз эли. Мына бүгүн аябай жакшы күн болуп отурат. Себеби биз 2 жыл мурда пландаштырып, ушундай Алабука жергесинде медицина жактан ойгулуу шаар болуп атат, элдер кыйналып атат деп сунуш түшкөнүнөн ойлонуп мейли, ойлоп көрөлүчү деп чечим кабыл алдык. Эми чечим кабыл алгандан бизге ар түрдүү ой келди, кандай иштеп калабыз, кандай болот деп. Мына ушул учурдан пайдаланып, мына Келте айылынын аксакалдарына, айылдын тургундарына аябай тең ыраазычылык айтабыз. Себеби бизге коштош болуп, кандай десем, рахматын айтып, шарттарды түзүп берип, жардам беришип атат дейбиз да. Ошол менен бирге райондун акимчилигине, губернатор областыбыздын бардыгына рахмат айтабыз. Себеби кандай вопрос болбосун, кандай чечим болбосун барсак дайыма ак жолдун мээнетин айтышып, акыл бизге тоскоолдук болбостон аябай ыңгайлуу шарттарды түзүп берди дейбиз. Эми биз айтабыз, ушу курган ишканабыз Алабука элине, элге кызмат кылган. Бүт 3 районду да айтабыз, 3 район кызмат кылган жакшы, элдин көйгөйүн чече турган, неме болот деп ойлойбуз да, кыйынчылык чече турган. Ошон үчүн рахмат силерге, чоң ийгиликтерди иштин болуп кетишин каалайбыз. Рахмат силерге. Анан айта көрсөтсө, мен мынтип калайын депмин, ушу биздин медициналык фирм немен кечки коюлган трейд Бакыт медициналык борборунун атынан ошо 5 адамга 10 күндүк акысыз дарыланууга сертификат тапшырамын. Мен эми бул жерде айылдагыларды, аксакалдардын жакшы тааныбаганына байланыштуу. Бул жердин айылдын шартын билген, эки жактарды көргөн Айбекке тапшырып коем, акылдашып, сиздерге 5 адамга 10 күнгө сертификат. Чоң рахмат. Аны эмесе сөз Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун экс судьясы, ардагер Жакыпбаев Шыралы Жакыпбаевич агабызда. Келиңиз. Саламатсыздар, урматтуу эл журт. Бүгүнкү ушул жакшы самалдын катышуучулары, баарыңыздарды бүгүнкү
ушул кубанычтуу күнүңүздөр менен куттуктаймын. Мына мен билгенден тура 2 жыл илгери ушул медициналык борборду курууну баштаган болсок, Өмүрбек Унанын командасынын мыкты иштегенинин негизинде мына ушул Жакшынакай Аксарай мына ушул медициналык борбор тургузулуп отурат. Конечно, бул жерде бул имараттын туруп калышы бир эле өзлөрүнүн эле салымы эмес, ошол эле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын көрсөткөн көмөгүнүн аркасында болуп атат. Мына элибиздин дагы ошол Жакшынакай өзлөрүнүн кошкон салымдарынын аркасынан болуп атат, кеп кеңештеринин аркасынан болуп атат. Мына ошол үчүн мен айтат элем, ушу мына биздин ишкерибиз азыркы заман бап тил менен айтканда бизнес-вумен Мунара Өмүрбековна Мусулманкулованын жүргүзгөн ушу жасаган иштери аябай алкышка татырлык деп эсептейм. Ошондой эле дагы белгилеп кете турган нерсе, Мунаранын бул жасаган иштери биздин Аксы жергесинде, Аксы өрөөнүнө кылган ушундай чоң иши бул биздин өлкө башчыбыз Садыр Жапарович Нургузой Жапаровдун жүргүзгөн саясаты, у кишинин указынын аткарылышы боюнча биздин өлкөдө социалдык экономикалык өнүгүүнүн маселесинде ушундай чоң иштерди жасап аткандыгы аябай элди кубандырат. Мен дагы аябай ыраазымын. Анан мындай кызды тарбиялап өстүрүп, ушундай деңгээлге жеткизип, ушундай иштерге ушу кол урган ушу биздин тууганыбыз мына Өмүрбек менен ошо апасы Бурул экөөнүн дагы жасаган менеттери аябай ат көтөргүс. Ошол үчүн мен алар элем Өмүрбек, Бурул, силерге чың ден соолук, өмүрлүү болгула. Мунара сага ден соолук, ишиңе ийгиликтер болсун. Бул чек болбосун, мындан кийин дагы көп жакшы проекттерди ишке ашырышыңа мен тилектешмин. Анан бүгүн эми урматтуу Абсатар Токтогулович, сизге рахмат. Ушу алыс жерден болсо дагы келип ушул жерде ачуу аземине катышып атасыз. Мен ойлоп аттым эле, өкмөттөн, может быть, келишеби, фонддон келишеби дедик эле. Эми, конечно, баягы убак-саат эстептелүү болгон үчүн алардан келише албаптыр. Бирок жана эл журттун катышуусу менен ушунун ачылуу аземи болуп атканы аябай сүйүндүрөт. Барыңызга ден соолук каалайм, ишиңерге ийгилик болсун. Кудайым эч кимди оорутпасын. Баарыбыз ден соолугубузду чыңдоо үчүн ушул борборго келип туралы. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Сөз Сарычылык айыл өкмөтүнүн Аксакалдар кеңешинин төрагасы Жумабеков Апслан агабызда. Келиңиз. Бизде коноктор арбын Мукур айылынан келген туугандардын атынан Айдмырзаев Өмүрзак Отунбаевич агабызда. Келиңиз. Урматтуу жамаат, урматтуу алаукалык, аксылык, чаткалдык туугандар, баарыңыздарды бүгүнкү ушул карындашыбыз Мунара менен Өмүрбек экөөбүздүн ачып аткан Бакыт медициналык борборунун ачылышына келип отурганыңыздарга, баарыңыздарга, эл журтка баарыңыздарга ден соолук, аманчылык, жакшылык аземдерде ушинтип катышып жүргөнгө баарыңыздарга ден соолук берсин. Иштериңиздерге, үй бүлөңүздөргө аманчылык. Мунара карындашым Өмүрбекке мынакей бул борборду жөн эле ачылып калган жок. Мунун аркасында Ополтоодо эмгек турат, уюштуруу иштери турат. Эл журтубуз үчүн жакшы кызмат кылган медициналык борбор болсун. Элибиз ушул жерден жакшы дарыланып, жакшы кызматтарын көргөн болсун. Бу жерде иштей турган келечектеги акалатчандар дагы ыймандуу, жакшы врачтардан болсун деп тилейбиз. Биз мукурлук туугандардын атынан карындашым Мунара Өмүрбекке силерге ден соолук. Бул жакшы саамалык, абдан жакшы ачылыш. Дайым жакшылыгыңыздардын үстүндө туугандар көп болуп жүрөлүк. Аманчылык эл журтка баарыңыздарга. Бу жерде өкмөттүн өкүлдөрү отурат. Абсатар Токтогулович, сизге да рахмат, жолгартып келгениңиздер үчүн. Жалпы элге ыраазычылык, рахмат баарыңыздарга. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор.
Бакыт медициналык борборунун бүгүнкү салтанаттуу ачылышынын катышуучулары, куш келипсиздер. Бакыт медициналык борбору сиздерге колдон келишинче жогорку деңгээлде жардам берүүгө аракет кылып кызматты кылабыз. Бакыт медициналык борбору өзүнүн атына жараша заты болсун. Бакыт деген сөздүн мааниси ушунун ичинде баары камтылган деп ойлоймун. Бакыт болсо ден соолук болот, узун өмүр болот, ийгилик болот. Ушул жашообузду бактылуулук болсун. Баарыңызга чын ден соолук, узун өмүр каалайм. Биринчи байлык ден соолук дейт. Ошондуктан ден соолукту чыңдаш үчүн келиңиздер, оорубаңыздар деп ниетимин. Куш келипсиздер. Өмүрбек сен абдан бактылуу адам экенсиң. Менин кичине келгем сен деп койдум, капы болма. Сага бир Кудай оомин деген экен. Дегени сага ушундай кызды бериптир. Ушундай акылдуу, билимдүү, адамгерчиликтүү, колунан иш келген кызды бериптир. Кудай таала баарын эле ушундай адам кызды бербейт. Буга сен сыймыктанышың керек. Сыймыктанып жүргөн болушуң керек. Азыр териңе батпай отурган болушуң керек. Бул кызың менен сыймыктан. Биз буга макулбуз. Дагы менин бир айта турган нерсем, мынакей баарыбыз отурук. Бул оорубаган адам болбойт. Эчим оорубасын. Ооругандан кийин муну айыктырыш абдан кыйын болот. Мына ушундай кыздарыбыздын жардамы, ушундай врачтарыбыздын жардамы менен Кудай кааласа айыгып, өздөрүнүн ден соолугун чыңдап кетет. Мына сүйлөгөндөр баары айтты. Ушул жерге келгенде, биринчи баштаганда чогулушуна катыштык эле. Катышып биз 5 колдоп колдогонбуз. Айнан сара көрдү. Мына 2 жылда бүтүрдү. 2 жылда мындай имаратты бүтүрүш оңойчулук менен бүтпейт. Мезгил менен келип көрүп турдук. Ошо көрүп турганыбызда буга оңормала темир кетпedi. Темирдин өзүнөн эле. Жүзө бушук салынды биздин баамда. Жүзө жакшы салынды. Мына ошондо дагы белгилеп келе турган нерсе, мына биздин губернатор отурат. Siz abdan bugün жақсы келиптирсиз, бизбиз элди менен жолугушканда жакшылыкка келиптирсиз. Дайым ушундай жакшылыкка келип туруң. Сиздин жакшылыкка келип турушуңузду биз каалайбыз. Анан мына айтышты го. Şu birinci üniversitede şu kızılışta alıp gelgende, buna Aybek, buna Sancar, buna Mulukayla koyduğumuz bayi şu cevap gelgen. Ben şu büyüğümün. Bunlar abdan çok rahmat. Buna Ayla koyduğumuz yerde kıyşan da vay, dokumentleştirip verdi. Bir söz benim. Bu baldarımız şurgun geçeyin, çırkap, şunu bütken geçeyin, şuna yardım verse yardım verip kımık döşüttürdü. Bunu olacak neyse. Buna cana sözümüzde buna gramatı verdiğiniz bunlara biz kızımızda da kaldık. Başkalarına gramatı verdiğiniz bunumuzda çok rahmat. Yok ben size soran edelim, ötün edelim. Gramatımız için çok rahmat. Bu kızımız gramatımız çok medal oradaki taktıkız ekin bu. Buna televizyondan görüp gülüyoruz. Başka televizyondan gülüyoruz. Bir-iki yol orada koyuyorlar, bir-iki yol buradan nasıl olur yok var. O kararındayla bu aynı Manasor denilenle veriş gerek. Sizden söğütülüp süren ağır. Başkadır koyuyorlar, kuşun bunlara avtonomiyalı İsmirka bolğan, 3. yüzyılda bolğan yada şuna baylanıştı sıyla boluş gerek. Yoğurdağa sunuş kılıp özümüzün kolumuzdan gelen. Biz şu elin atıran mesulana. Şuna bir çok sıyla kalıp işte. Anam dağı bir kaynatılan ise istegen işleri devam iş gerek. İstemegende emniyete aytmaylı. Buna özümüz gözümüz neden olsa da kalkan boluş gerek. Buna bayış, Aybek, Sancar şu. Bunlar puşup getirdi bizim göz karışımızda. Kayerge yumuşasanız, kayısı kızmakla koysanız, kıyış hayat kırar. Eğer sağır kıyış hayatına aytıp koyun olur, tişler koldan gelir. Şunları bir faydalanın. Şu bizim ailenden mıhtılar çıkıp bir yere hizmet kılsın, daha üniversite tutarsın. En akırda faydalanın aytatılan yersem, yaşam umumuyla toktap kalmayın. Aldığa cüye verin.
Buna yeme ayrı olgandan keyin bu çok merak büle olup kaldı. Buna gubernatörümüz oturup, buna üniversitelerimiz oturup, sizle bir yardım kılıp, üniversiteler jüyerip, bir daha bir zavod, bir fabrika, bir yerdi bir sağa bireyli. Koşup koyup, küp olup kaldı, genel adamlar görüp dursun. Buna hakimimiz oturup, buna hakim geldiğinde ben özüm sözümünü aytkan. Biz alakalar gelgen hakim derdi, hiç kaçan var otur, beri otur, ayaktan gelsin, berktan gelsin de bir yol kaçıramaz. Sayır uçurunda dağın, alır dağın. Alır da aytmayımız. Ben ayttim, yaş işte vururum. Yaş desen, sen şuradan çoğun olup kettiğinde, Mulgur gelip hakim olduğunda bit var çoğun olun. Bir de köyle özün aybından boşup gitti. Kalkanı var çoğun olup gitti. Çoğun olup ketsen, şu nağılında çayın arkadan çok da para olsun. Bunu yerinde aldıydım, yaş desen, yerin yerinde kalalım. Yerinin turgan durup bulursun. Şunu eski alıp koysun. Yeme, sözde aytıversin köp. Ona ki, sizler kolunuzdan geliyor, sıyırlarınızı verdiniz. Biz yeme, çilden başka hiç böyle kalmadı. Kota kaldı. Yeme, üstünde kine bir, şu kızımız, ben çok bilek kılgan eken. Şu kızımız bir söz, bunu yeğilcin altına bir belek uyuşturdu öyle. Şunu verip koyalım. Böyle cükrü oluyor, kapıra kontrolü örmek zorunda. Ömürbek ağırdan tolkundan durlar. Şunda kısır bolğanına sen Xudaga min joğu razı ol. Kündür razı ol. Biz şakadır razı ol şunda kıstapkanına, ayarıma koyunu. Kövrek gel, şakada bir. Ömürdeki kalpaklı gidip bayıptayızına koysak bunu kulak bir yerinde giy. Benim bayıptayız da çakırın yani. Böyle bayıptayız şöyle var, yaparım var o kadar. Gel kızım aynen. Evi turganda onlar özlerinin sağlamını koşup bunu kurdu. Bunu kurganda şu hazır pırarat balağımız şişede girdik, biz gelip görüp durduk. Tam koygun jakşı olaken. Mıhtı olaken, çınığı pırarat olaken. Bir yerin kıntık kuruluşu. Biz karap durduk da. Gel bana. Sıylık alganlar yok. Şu balamazda kıyın ısra edilirken. Şurada bir erkek sulucunla kurs eşler bir. Şuna bir erten gibi suçluk koysa var. Şunda konuştuk kuralar eylemeyin. Kolum dert görmezsin. Hiç zamanlık görmezler. Buna konuşular, başkalar tutar. Biz silerminin sıylıklar ağız. Biz silerminin maktar ağız. Silerge bitsin yerin altından dağı bir yolu çoğu bırakmaz. Hiç muay bağla, kar bağla, yamanlık görmemiş. Yani sözümün aklında itham. Buna kılavraç oluşturat. Gel kılavraç kızım. Beri gel. Gel kızım. Sen bileki cevap olacaklar işte. O derken giyin alıp verir değil mi? Yanımındaydı.
Bular öşlerinin milletin atkardı. Durağın şunca canlılarını zaniyap kurdu. Büyük cavdur var gelişin. Tomografiya deyip nimeli de var eken. Yemi bir yere adamlar bunun arkası yoktan bana gelir. Organından gelir. Yere koşkan kırmesi ayıttık, bu şekerlerden var gelir. Yemi uğraşlardı milletin küçük yerde dayavarlar. Bilmeyen yerde dayavarlar. Özgürlüğünü istep, o şuralardan ayıktırıp çıkartırlar. Her 10 günde bu şehirden 10'luğun, 100'den beytaplar ayırıp yüzü carık olup yine kayıtlıyorsun. O şanda bağırırız kızım, ayrıkta silerge şunu soğutuyor. Ben işeden sakatladım. Sen şunu atkardım. Makul mu? Atkarsın ha? Kırıkol çarpalım. Buna ki bağırtırak, çoğu bırakma tuğanlar, aksılık tuğanlar. Buna bize ayttık ki, bunlara bu kurdunlu kızı neydi? Bu olafondulu kızı, buna bir şey kısmı olup kaldı yani. Bizim kızımızı olup kaldım. Tinç boğula, salamatlı oğula, buna ki gördüğünüz turgan urtlarga, eli yurtga aytkıla gelip, şöyle jaklar darlanıp, ketip dursun. Ben aytayın da gelip, çok rahmat. Hurmatly konuklar, Bakıt Nur Borboru bizden uşul аймак açılganda biz öte suyunуп oturabız. Эми албетте бул Bakıt Борборунун курулушу баарыңар айтып кеттиңиздер, оңойчулук менен бүткөн жок. Мына биздин кандаш Мунаранын эмгегин биз өтө катуу баалайбыз. Эми бул жерге келгендер баары маанай пас болуп кетеринде ырдап кетсин деп ушу Мунаранын эмгегин баалап бир куплет жазып койдум. Эгер акын болгондо бир чоң дастан жазмакмын, угуп коюңуздар. Nur медициналык борборунун жетекчиси Өмүрбек кызы Мунарага Nur борборго көп эмгегин сарптаган кызыбыздын аты болот Мунара. Курманжандай эртүүлүгүң билинди, эмгегиңди элиң болот. Мына турат кубана, көз тийбесин, сөз тийбесин өзүңө, бар болуунун эл журтуңдун бактына ат көтөргүс бир чоң эмгек жараттың ала букка аксыз чаткал халкына. Рахмат. Evet, adamında suç kılmadan. Sesli göz filizet, tantık bulat, sulayını göğürek keser, balçık bulat değil. Hadi barını söyleyiverse, sarılı sesli mühendisi gezip, kadını yetip kalat. Şunu giyin tıkkazak, siz şu aydın aksakalı göz, bir pata verip koysan oraya gel, sizler makul olsanız şunu kılalım mı? Ha? Kana, kolunu öterler için, amin. Biz Allah'ı Teala'dan, Kuday'dan sorayımız. Munaranın üyülesine, soğuganlarına bekemden soğurukka alayımız. Kuday Teala şu bekemden soğuruktu, şularga rağa görsün. Daha bir kalarımız, Kuday'dan sıranarımız. Kuday Teala şularga uzun ömür versin, göp yaşasın. Östörünü bulan emgeginin bırakatını görsün. Hiç zamanlık görmesin. Ondan keyin yeri gelimiz, tuğanlarımız bari tinç bozun. Çoğdoruşka Kuday nısap versin. İşinde iyilik bozun daim. Biz çoğdorusunda işini olup, uşuların olganın görüp, daim kuvarıp çatırardı, kol çağıtırardı. Yeri yüzgatırışçılık, barınlarga amançılık, gelgen gösterin çoğun rahmet oğlunun hoplu. Biz konuklar, biz Sarıçelek ayıl aymağının avletim ayından oşalle Munara kızımız üskön Mukuray'dan geldik. İçine keçigip kaldık. Keçirim sırayız. Urmatlı aziz konuklar, urmatlı Absatar Sırgıbayıç, sizler şu yerdekez bizim detekçimiz. Emi ne deybiz? Allah Teala pendeni jaratat eken. Jaratkan pendesine ömür beret eken. Ömürdü uzatıp turuş için Allah Teala'nın buyruğu menen şu elimizin içine Munaraga okşagan, iyi jana jeteklerge okşagan kızlarımızga, baldarımızga ırızkı berip, bunu şu eldi jetektep, bunu ömrün uzartıp turuş için buna şu mındayça aytkanda
ушунчалык чоң ел үчүн, жер үчүн мына ондай шифакана куруп, мына берип атат. Мына ушуну элибизге кут кылсын. Мына ушул жерден карыбыз барбы, жашыбыз барбы, өзүнүн ден соолугун чыңдап, өнүп өсө берсин. Биз кечип калган үчүн кечирим сураймын дагы бир жолу. Ошондой эле биз ушу кызыбыздын аркасынан айылдык кеңештин төрагасы, айылдык кеңештин замы кичине подаркабыз бар эле, тапшырып коелук, ушу өзүнүн айылындай кылып, мына кызыбыз кабинетине коюп, илип алып, ушу менин айылым деп бир сыймыктан жүрсүн деп атабыз. Эми убакыт Алабука айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин төрагасынын орун басары Исманов Эмилбек Кудайбердиевич агабызда. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү катышуучулар, жамаат, аксакалдар, аталар, апалар, энелер, баарыңыздарды ушундай кубаныч күндөр менен баарыңыздарды куттуктайм. 2 жыл мурун бизге жергиликтүү кеңешке 7-чи созывдын депутаттарына кайрылганда, ошо жер ажыратып берсеңер медициналык центр курабыз дегенде, мен төрага болчум. Ушул аксакалдарга биринчи очередь Келте айылдагы аксакалдарга мен ыраазычылык, миңметен ыраазычылык билдирип кетейин дегеним, ушулардын демилгеси менен чогулушту өткөрүп, ушулар аксакалдарга кайрылганда биз сессияда карап берип, ушундай жерди ажыратып бергенбиз. Экинчиси, ушул 7-чи созывдын депутаттарына баардыгыңыздарга чоң рахмат. Туура түшүнүп, колдооду жүргүзүп, кол көтөрүп, колдоп бергениңиздерге силерге рахмат. Эми туура анча-мынча сөздөр болот, ага көңүл бурбастан ишибизди алып кете бердик. Токтомду чыгарып, жерди ажыратып бергенден кийин ошол кездеги өкмөт Назарбеков Байыш көзөмөлгө алдыргызып, аркасынан жургатып, жерлерди ажыратып, менеттерди өткөрүп, жетекчиге Мунарага өткөрүп берип, ушундай ойлорду, максаттарыбыз болгон, ушундай здания курулат, элди камсыздоо менен ушундай дарылап өткөрөт деген. Анда бир нерсе ойго келет, эске келет, бир жарым жыл мурун ушу губернаторубуз Алабука айыл өкмөтү менен тургундары менен акимчиликте жолугушуу өткөргөндө аксакал киши туруп айтты эле. Бизге бир чырайлуу кылып заманба больницага инвестор таап куруп берсең деп. А то бир букан сатып Ошко Жалаватка Бишкекке барабыз деп. Ошондо менде деле ой кетти эле. Ушундай нерсеге бир көмөк көрсөтө турган. Кудай буйруса, ушундай нерсе мына алыскы 3 районду Кудай кааласа ошол Оштогу Бишкектеги больница курулуп калды. Медициналык кызмат көрсөтүүчү врачтарга айтарым, ооруп келген адамды 50% дарыланып, өздөрүнүн чындоо үчүн 50% жакшы, жумшак сөз. Калган 50% дарылашы. Жакшынакай кылып, орой мамиле кылбастан, элди кайсы жактан келбесин, ошо жакшылап кабыл алып, жөнөтүп койсоңуздар дарылап. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Рахмат. Сөз Алабука райондук аксакалдар кеңешинин төрагасы Максымбеков Махмуд Нуркулович агабызда. Мына Чаткалдан, Аксы районунан келип отурсуздар. Баягы керки илгери учурда бир район болуп жашаганбыз. Мына могу жерде медициналык борбор курулуп, бул деген биздин мамлекеттин жетекчилери. Областыбыздын жетекчиси Апсаттар Токтобулович отурат. Сөз жок, булардын салымы чоң деп эсептейбиз. Рахмат сиздерге. Биздин район периферия, республикада периферия. Ушул жерге ушундай заңыраган зданияны куруп бергениңиздерге чоң рахмат айтып,
Biz Alabuka'nın aksakaldar özümün atынан, aksakaldарын atынан, даже еліміздің атынан sizlerge daima жақсылық қалап кетеміз. Ушында іштей беріңіздер. Ел менен болыңыздар. Қачан ел менен болғанда ғана жетекшінің өзі жолы açылады, и көрпе açылады анын. И авири да açылады, чоң болады. Daima жолы да ашық болады. Daima жақсылық болсын. Барыңыздарға шу медициналық борбор жақшынақай қызмат қылып берішін қызмат қылып берішіне тілектешті білдіріп кетейлік. Барыңыздарға ойлаған ой мақсатыңыздарды Құдай өзі daima ішін ашыра берсін. Daima жақсылық болсын. Çok rahmat. Söz ынтымақ айлы бұтының басшысы Байыш Маданбекович. Саламатсыздарбы, құрметті төрағелді Балталы айлы бұтының тұрғындары, жана құрметті Алабука районының тұрғындары, құрметті Абсаттар Тоқтоғұлович, құрметті Қалбек Қайылбекович. Мен эмне дейтилем, ушул жердин салынышына эң чоң салым биздин салым болчу. Бул жерде айтылбай кетти, эми ачык эле айтып коелу. Баягы автор башка, сөз башка болуп калды да. Эмне дейбиз? Ушул жердин башталышында, ушул жерде Атам Рахматуллов тирүү малында ушул бак, сейил багы болот деп чыкканда көбү каршы чыккан да. Андан кейін Алла Тааланын насиби менен мына биздин инвестор келип калды, Мунар эжекебиз. Келгенде эле мен айткам, ушул жерди беребиз эжеке сизге. Сиз салсаңыз эле болду депчи. Мына Кудай буйруп насип кылып, Алапка районунда эң чоң медцентр салынды. Ушул жерде ар бир жаштарга айтат элем, элибизге кызмат кылалы, кичине болсо да салым кошолу. Мекени сүйүү ыймандан дейт. Барыңыздарга ден соолук каалайм, ийгилик каалайм. Эч качан оорубаңыздар, өмүрүңүздөр узун болсун. Тынч болуңуздар, барыңыздарга рахмат чоң. Чоң рахмат. Сөз Келте айылынын тургуну, инвестор Айбек агабызда. Кенезе берип. Бардыңарға чын денсаулық, uzun ömür, baktı tağlay, her bir üy bilödü, vakit bolsun, жақсылықтар болсын. Önüp ösörelik, şu prezidentimiz başlayan yol, tuğra yol deyip, şunu bir jakadan baş çıkarıp, bir jengden kol çıkarıp, koldap örelik. Gelgeningizlerge çoğun rahmat. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү медициналык борбордун ачылышымен куттуктайм. Алабукадагы аксы коому тирикмесинин атынан. Жакшы сөздөр айтылды. Мен азыр Кубанычагай бир куплеттер окудум. Мен 2 куплет окуйм деп турам да. Колдоп коштоп алалы ишкер кыз Мунарага. Әулетімден асқасының дайынын, білсең егер тегіс шачат жарығын, көк сұлудай, алым қандай сұлусын, бергеніне сұқтанамын қайылмын, ырыға қоштым, Мунараны бүгін мен, қызы болып алтын қазып ақсының. Бозбут оғы жолдар кетеп чуалған, мұқыр деген айылы бар уланған, қыз төрөліп киндік қаны тамғанда, Мұнараның ата-енесі қуанған, тұрағы бар, бақтарағы дүпүйген, чоң саз менен көл кечуден құралған. Мұнараны арча бешік терметті, мұқырындың сусын içip бой жетті, туны келе бейік болчы қиялы, замат теле жетсем деген ой кетті, тұрмыш құрды, емгектенді күн өтті, ишкер кыз деп кубандырды жүрөктү, эли үчүн чоң иштерди жасаган, Жаңыл Мырза баатыр кыздай мүнөзү, Каныкейдин пайторуну чапкандай, кызыбызды колдоп коштоп жүрөлү, кызыбызды колдоп коштоп жүрөлү. Рахмат. Келген коноктор, агалар жекелер барыңыздарга терең таазим. Мына эми биздин борборубуздун
ачылуу аземинде лента кыргуу кезегине барыңыздар чакырабыз. Кош келдиңиздер. Келиңиздер калай. Москвадан атайын инженерлер келіп өздері қойып уже документтер инвестор бойынша бәрі медицина тамақ жақсы жүреді да бішкектен бұл жаққа балайды андан кейін бұл жақта лаборатория автоға тоқталсын мысалы көп лаборатория шегін жөндеп та ана өзімізден шығар 5 жаққа бармай 95% қалған анализдердің барлығы сол жерден шығады анализдерден шығарады бүт қандай оның анализ тапсырады өзінде анализ тапсырады анализ жатақхана ушул жердин өзүндө жартысы бар есеп алып ушул жерде тамак кылабыз. Ушул жерде өзүбүз тамакты жейт, башка тамак кылбайт. Анткени бул бетте келип шашылган жолдор анын бешинен керек бар. Ушул жер 5 тонна тамак менен 5 тонна акча берип койсун. Көбүшкө. Биrinci yerlerinde aklı çekması belirinde oyunu çok verdim de bize davayla verdi, nereye gitti, nereye çekimi çeşitli çırak verdi. Ben çıkart etmiyorum, Kevin Üniversitesi'nden canım çarşa ketip kaldı da. Ben böyle kümesi de sizce var, benim sizce. Nasıl? Yok, Kevin firmamız var, sen şimdi balık da benim toplayıp kalmasın. Kaç ay sonra 8 yaşından beri ne de var ama taşıvanın hemen ama tecrübesek bayağı kim sonra şunu işte geldi kendinize gördüğünde onlarla böyle usul götürücü. Bizler şöyle bir başta kaldı başta anlamda durmuş bize hatar bakıp da varsa bir Nereye gelirsin? Koçlarla niye alabilirdi gönde böyle? Şüpheye farklı yönetiyor. Güzel bir olması kaldı. Aydın şartlarında minimalist demin diyoruz ki şeyde duvarlardan yer alıp boğuşta ölürüz. Ülkeden saraylarda durup mal buldursak yetti. Başka yetten olanlar özü durdurup taza. Şu bütçe